Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. İslamдағы сауда сатық сабағын улантабыз. Бүгінгі сабағымыз 7-ші сабақ. Бұл сабағымыздың темасы пайданы ақыға сату жана ақысыз берүү жөнүндө болмокчу. Буга чейин бир сыйра мурун кайтылган сабактарды эскерте кетсек, биз негизинен эле сауда сатыкка киришерде мал мүлк деген, байлык деген эмне экенин айтканбыз. Мал мүлк деген ма юмкину дихаруху ли вактил хажа. Муктаж болгон учурга чейин сактоо мүмкүн болгон нерсени байлык деп атадык. Андан кийин байлыктын эки түрүн айттык: аккар ва манкул, кыймылсыз жана кыймылдуу мүлк деп. Ал эми экөөнүн айырмасын айткандан кийин укуктар жөнүндө өткөнбүз. Укуктар дегенде адам нерсенин затына жана пайдасына укуктуу болот экен. Экинчиси нерсени пайдаланууга укуктуу, бирок затына укуксуз болот экен. Үчүнчүсү ичүү, жүрүү, басуу укуктар. Булардын баарына мисал айтканбыз иншалла. Андан кийин сиздер менен демек бир нерсеге ээлик чыгуу эки түрдө болот дегенбиз. Биринчиси толук ээлик чыгуу. Толук ээлик чыгуу дегенде, мисалы сиздин квартираңыз бар, сиздин ал квартиранын ээсисиз, анан нерсенин пайдасына ээ чыгуу, ээлик кылуу. Ал ошол квартирада сиз жашасаңыз болот укуктуу. Демек ушундай мүлктү биз толук мүлк деп айттык. Толук ээлик кылуу деп айттык. Анан кемтик ээлик кылуу же ал-милкияту нақиса деп коебуз. Бул нерсенин затына ээлик чыгасыз, бирок пайдаланууга укугуңуз жок, ээлик кыла албайсыз. Бул качан сиз өзүңүздүн батириңизди бирөөгө ижарага берсеңиз, анда белгиленген мөөнөттүн ичинде ал батирди пайдаланууга ээ болбой каласыз. Ошол сыяктуу биз сиздер менен пайдага ээ чыгуу маселесин өткөнбүз дагы. 13-чү маддада мындай деп айткан: «Ал-интифаул джаизу хуа хаккул мунтафиа фи истиъмалил айни ва истиглалиха ма дамат қаиматан ала халиха ва ин лам такун рақабатуха мамлукатан». Нерсенин затына ээлик чыкпаса дагы, бирок ал нерседен пайда көрүү жана аны колдонуу укугуна ээ болуу шариятта уруксат, жайыз деп өткөнбүз. Кийин ясиху ан тумаллака манафиул аяни дуна рақабатиха. Нерселердин затын эмес, пайдасын башка бирөөгө ээ чыгаруу шариятта уруксат деп айтканбыз. Саваун канат аккаран ау манкулан. Ал зат кыймылсыз мүлк болобу, кыймылдуу мүлк болобу, айырмасы жок. Эми биз бүгүн сиздер менен өтчү темабыз бул 15-чи мадда. Код тумаллакул манфаату би гойри ивадин ва би гойри ивадин. Пайда акы менен жана акысыз ээ чыгарылат деген жерге келдик. Демек, ээ чыгаруу маселеси боюнча, башка бирөөнү ээ кылуу маселеси боюнча биз эки түргө бөлөт экенбиз. Биринчиси бул пайданы биз акы алып туруп пайдага ээ чыгарабыз. Буну биз ижара деп коебуз. Мисалы, батирди ижарага берсеңиз, анын бергениңиз үчүн акча алсаңыз, демек акылуу ээ чыгуу болуп эсептелди. Анан акысыз ээ чыгаруу дагы болот. Буну биз иара деп коебуз, же убактылуу колдонуп турууга берүү. Ушул эки түргө жараша шариятта демек заттын өзүнө ээ чыкпаса дагы пайдаланууга ээ чыгышы мүмкүн болуп калат. Бирок бул жерде албетте бир канча шарттар болот. Качан ушул нерселер шариятта уруксат. Эми биринчи кезекте биз азыр бөлүп алып карашыбыз керек. Сиз акыга пайдасын сатып атасызбы, анда өзүнчө шарттар бар. Эгер бекер эле берип атасызбы, анда башка шарттар каралат. Ошондо акыга эгер берип жатсаңыз пайдаланууну, анда бир канча шарттар болот. Ошолордун эң биринчиси бул сөзсүз ошол пайдалануу белгилүү болуш керек. Башкача айтканда, кийин талаш тартышка алып барбай турган болуш керек. Бул кандай болот? Бул ошол нерсенин мисалы мөөнөтү чечилет. 1 айга, 1 жылга пайдаланууга берем, мынча сомго деп келишет. Анан кээ-бирки мисалы белгисиздик нерсе болуп калышы мүмкүн. Бирок ал белгисиздик нерсе эл адатта кандай колдонсо, ошол элдин адатына карай чечилип кете берет. Негизинен мисалы
талаш тартышка алып барбаса болду болуп калат. Демек, бул маселеде биринчи белгилүү болуш керек экен, мөөнөтү белгилүү болуш керек, канча убакыт пайдаланасыз. Бул жерде белгилүүлүк дегенде бир аз маселе бар. Белгилүүлүк дегенде сиз пайданы белгилейсиз, заттын өзү эмес. Мисалы, сиз бир унааны арендага берип жатсаңыз, же такси чакырдыңыз. Такси чакырганда мисалы ак такси келеби, кара такси келеби айырмасы жок. Ошол сиз ал таксинин пайдасын көрсөңүз болду. Белгиленген жерге жеткирип берсе белгилүү бир суммада, ошол келишимдин негизи болуп эсептелет. Ошондуктан пайданы белгилеш керек болот бул жерде. Ал эми ошол пайда көрүүчү заттын ар түрдүү болуусу бул жерде келишимди бузбайт. Ошондо мисалы чакырганда сиз ак таксини чакырсаңыз, кара такси келип калса деле, ал жеткирип бере турган болсо айткан жерде, анда келишим өзүнүн күчүнө ээ болот. Ал эми затты сатып алып атканда, мисалы машина сатып алып атсаңыз, анда ак машинаны сатса сизге, ак машинаны сатып алсаңыз, акчасын берсеңиз, ал киши кара машина берсе, албетте бул жерде келишим бузулат. Анткени заттын өзүндө белгилүү боло турган нерсе бул көлөм, сыпат деген сыяктуу. Биз бул жерде пайданы белгилеп алышыбыз керек деп жатабыз. Демек, бир нерсени айтып жатканда сөзсүз, мисалы белгилүү кайсы жака чейин алып барыш керек, канча суммага алып барыш керек, ошону эсептейт. Мисалы такси маселесинде. Бирок бир эмеге, келишимге сөзсүз токтош керек болот. Мисалы бирөө айтса, ушул эки машинанын бирөөсүн сага ижарага бердим десе, же ушул эки үй квартиранын бирөөсүн сага ижарага бердим десе, анда туура эмес. Анткени аныктап алыш керек, кайсы бири болот, ошол дагы белгилеп кетүүчү нерселерден. Бул жерде ал жерде жашай турган болгондуктан. Эгер акыга сатып атсаңыз пайда көрүүнү, анда сөзсүз ошол пайданы сиз ал адамга сунуштай ала турган болушуңуз керек. Бул шариятта дагы, акыйкатта дагы талап кылынган нерсе. Башкача айтканда, мисалы акыйкатта деп коет, акыйкатан арабчада бирөө өзүнүн квартирасын башка бирөөгө арендага берип жатат, ижарага. Бирок ал квартирасын бирөө алып койгон. Мисалы зулмдук кылып алып коюшу мүмкүн, айтор аны гасип деп коет. Үчүнчү тарапта ал турат. Өзүнүн мүмкүнчүлүгү жок ал үйдү кайра алып башка бирөөнү киргизгенге. Ошондой болсо дагы башка бирөөгө ошону арендага берип жиберсе, албетте бул дурус эмес. Же мисалы бир жылкысы бар жайлоодо. Анан жылкысын таппай атат, жоголуп кеткен. Бирок бирөөгө ошол жылкыны мен сага арендага бердим, бир айга минип тура бер деп акчасын алып туруп, бирок өзү ошол жылкыны кармап келбесе, албетте бул нерсе шариятта уруксат эмес. Ошондой эле ушул маселеде сөзсүз шариятта акыйкатта берүүгө мүмкүн болуш керек дегенде, мисалы азыр жанагы суррогат энелердин дагы өкүмү ушул жерге кирет. Суррогат энелер, башкача айтканда, бир эки жубай, күйөөсү менен аялы кандайдыр бир себептер менен бала төрөй алышпайт. Анан аялынын уруктугун күйөөсүнүн бел суусу менен уруктандырып туруп, анан башка үчүнчү эле аялдын жатынына салып коет. Ал аял 9 ай ошол жатында жанагы баланы көтөрөт, көтөргөндөн кийин төрөп берет. Анан төрөп кайра ал биологиялык жагынан жанагы уруктун ээси болгон, анан бел суунун ээси болгон жубайларга баланы тапшырат. Ушуну суррогат эне деп коет. Ушул шариятта уруксат эмес. Эмне себептен уруксат эмес? Анткени биринчиден адамдын денеси ижарага берилбейт. Анткени өзүнүн мүлкү болбогондуктан Алла Тааланын мүлкүн башка бирөөгө ижарага берип, ал үчүн акы алган шариятта арам. Ошондой эле экинчиден ал жатын күйөөсүнүн жанагы карамагына карагандыктан, үчүнчү жактын, үчүнчү аялдын күйөөсү болсо, анда анын баласы болуп эсептелип калат. Үчүнчүдөн, бул жерде шарият жагынан уруксат берилбегендиги үчүн, жанагы айткан маселе зына болуп эсептелип калгандыгы үчүн. Ошондуктан биз бул жерде айтып жатабыз. Сиз эгер бир нерсени арендага берсеңиз, акы алып, анда биринчи шарт белгилүү болуш керек. Белгисиздик болсо жарабайт келишим. Экинчиси, ошол
берип жаткан нерсени сиз тапшырып берүүгө мүмкүн болуш керек. Ал чындап эле мындай түз маанилүү мүмкүн болуш керек, колуңузда турган, мүмкүнчүлүк беришиңиз керек, мисалы пайдаланууга. Экинчиси, шарият жагынан дагы уруксат болгон нерсе болуш керек колдонууга. Аялдын жатынын ижарага колдонуу албетте шариятта уруксат эмес. Ошол сыяктуу мисалы күнөө кылуу үчүн дагы бирөөнү пайдаланып, анан ага акы берүү дагы шариятта дурус эмес. Бул күнөө кылууга кайсылар кирет? Мисалы оюн зоок, пайдасыз же арам болгон, же жөн эле көңүл ачуу, же ырдаган адам, мисалы ырчыны жалдап келип, аны ырдатып туруп, ырдаганы үчүн ага тыйын берсеңиз, анда албетте шариятта бул келишим жүрбөйт. Ырда берген эгер күнөө ырлар болуп жатса жанагы жерде, анда бул жерде күнөө кылууга себеп болот дагы, күнөө үчүн акы берүү шариятта уруксат эмес. Ошол сыяктуу мисалы кошок кошкондорго, ырдап бергендерге акы төлөп берүү шариятта уруксат эмес. Ижарага алынбайт алардын кызматтары. Бирок ушундай маселелер сыяктуу, мисалы бирок ырды жазып берсе, же кошокту жазып берсе, бирок аны ырдабаса же кошок кошпосо, анда шариятта бул уруксат деп эсептелет. Анткени жазуу бул эмгек иш, шариятта күнөө болуп эсептелбегендиктен. Албетте сөздөрү арам болбош керек деген сөз болуп жатат. Биз азыр демек экинчи шартты айтып жатабыз. Экинчи шарты шариятта пайдаланууга мүмкүнчүлүк берүү, тапшырып берүү мүмкүнчүлүгү болуш керек экен. Хакыйкатан ва шаран, шарият тарабынан дагы мүмкүн болуш керек, анан акыйкатта дагы ал тапшырып берүүгө мүмкүн болуш керек. Үчүнчү шарты бир нерсени ижарага берүүгө. Үчүнчү шарты бул ижарага берилип жаткан нерсе шариятта ошол адам кылууга парз же важип болбош керек. Мисалы, бирөө намаз окуш үчүн өзүнүн намаз окушу парз ага. Намаз окуш парз. Бирок ошол намаз окушу үчүн башка бирөөдөн акы алса, анда бул жерде ижарага өтпөйт. Анткени негизи эле милдет болгон нерсени кайра кылып ошого акы алуу бул жерде ижара болуп эсептелбейт. Анткени негизи эле намаз окуш парз болот. Эмнеге намаз окуш парз болот? Анткени Алла Таалага шүгүрлүк келтириш парз, шүгүр кылыш парз, ыраазы болуш парз. Буга чейинки болгон Алла Таала берген нематтар үчүн. Ошон үчүн биз намаз окуганда сооп алгандыгыбыз үчүн намаз окубайбыз. Биз сооп алыш үчүн намаз окубайбыз. Биз буга чейин көргөн Алла Тааланын ырыстарын, нематтарын, көргөн нематтарга шүгүр кылуу үчүн, ыраазы болуш үчүн Кудайга жалынып, кулчулугубузду уруп намаз окуп жатабыз. Ал эми ошол нерсени кылганда Алла Таала өзү ыраазы болуп, ал нерсени буйруган үчүн, биз аткаргандыгыбыз үчүн Алла Таала сооп берип жатат. Ошол соопту алыш үчүн же милдет болгон, шүгүр кылуу милдет болгон милдетти аткаруу үчүн башка бирөөдөн акы алып намаз окуса, бул жерде ижара келишими жүрбөйт деп жатабыз. Эмнеге бул нерселерди мисал кылып жатабыз? Анткени мисалы бирөө ажыга бара турган болсо, анда мен ажыга барып келишим, мен сен атыңдан ажыга барып келем, ошондо сенин ажылык парзың аткарылат, анын үчүн мага акча бер деп келишип алып, ижара катары келишип, анан барса шариятта бул ижара жүрбөй калат, туура эмес болуп калат. Ал эми ажылыкка барып бирөөнүн атынан кылып келсе, ижара эмес, мындай чын көңүлдөн же ыраазы катары, белек катары анда акыл берсе ажылыкта, бул шариятта уруксат. Бирок ижара катары, кесип катары берсе, анда шариятта уруксат эмес болуп калат. Эмнеге? Анткени парз же важип болгон амалды кылып, ал үчүн акы алгандыгы үчүн. Бирок кийинки алымдар мисалы имам болуу, анан азан айтуу же Куран үйрөтүү, дин илимдерин үйрөтүү маселеси боюнча шариаттар ошон үчүн акы алууга уруксат берген. Бул жерде имам мечитте намаз окугандыгы үчүн айлык албайт, мисалы, акы албайт. Ошол жамаатты топтоп, анан мечиттин иштерин карап, жамаатты уюштуруп жаткандыгы үчүн
акы алат. Ошондой эле мисалы Куран үйрөткөн адам Куран үйрөтсө ооба сооп алып атат, өзүнүн дин жагынан болгон эмгегин кылып жатат. Бирок ошол нерсени алымдар уруксат бергени илгери мисалы мусулмандарда байтул маал деп коет. Жалпы бюджеттен акы төлөнгөн, кийин андай нерсе жок болгон үчүн шариатта алымдарыбыз дин илимдери жоголуп кетпеш үчүн ал үчүн акы алууга уруксат берген. Бул жерде демек парз же важип амалдарын аткаруу үчүн акы алуу болбойт. Үчүнчү шарты талап кылынып жаткан амал ижарага парз жана важип болбош керек деп жатабыз. Биз бул жерде кээде мындай ижара дегенде бир гана батирди, үйдү, жерди гана түшүнөбүз да, ал туура эмес. Ижара деген сөз негизи эле пайдалануу деген, пайданы көрүү деген сөз. Үйдөн пайда көрөсүзбү, башка бир адамдын кызматынан пайда көрөсүзбү, айтор алардын баарына акы берилсе ижара деп айтыла берет. Эми үчүнчү шартыбыз ижара дурус болуш үчүн, акы менен алынган ижара. Үчүнчү шартыбыз адатта адамдарда ижара кылып келинген нерсе болуш керек. Мисалы адатта үйү жоктор бирөөлөрдүн үйүнө жашап, ошо жашагандыгы үчүн, пайда көргөндүгү үчүн акы төлөйт. Буну ижара деп коебуз. Ушундай адатта болгон нерсе болуш керек. Бирок адатта адамдар кылбаган нерсени ижарага берсе, анда ал шариатта дагы дурус эмес. Мисалы короосундагы бакка бирөө келип отурса, мисалы сен отургандыгың үчүн, көлөкөлөнүп отургандыгың үчүн акы төлөө деп айта албайт экен. Анткени бактар көп, сениnkinde отурабы, башка бирөөнүкүндө отурабы, ага уруксат берилет. Бирок эгер адатта ижара болуп калган болсо, мисалы кээде көл, деңиз жээктеринде атайын ошо көлөкөлөнүп отура турган жерлер болот. Ал жер эгер сатыла турган болсо, ошондо пайдалануу сатылат дагы, ал жердеги ижара шариатта жарайт. Жалпысынан биз ижарага акы менен берүү маселесине 4 шарт айттык. Биринчиси ижарага берилип жаткан пайда белгилүү болуш керек болду. Кандай пайда көрөт? Экинчиси ошол пайданы тапшырып берүүгө шариат жагынан дагы, анан акыйкатта дагы мүмкүн болгон нерсе болуш керек болот. Үчүнчүсү пайда парз же важип болбош керек болот. Төртүнчүсү адамдар адатта ижарага берген нерсе болуш керек болду. Демек биз затына эч чыкпастан туруп бир нерседен пайда көрүүнү экиге бөлдүк. Биринчиси акы менен болот, аны ижара деп атадык. Экинчиси акысыз болот, аны биз иара деп атап жатабыз. Эми ошол иара үчүн, бекер берилген пайда үчүн бир канча шарттар бар. Алардын биринчиси акысыз болуш керек. Албетте, мен могуну бекер пайдалана бер. Мисалы, бул китепти сен бекер пайдалана бер, мен сага берип турдум, убактылуу десе, анан кийин мен бергендигим үчүн сен эми мага акы бер, мынча сом бер десе, шариатта дурус эмес. Анда ал пайдаланууга берүү эмес, ижарага берүү маселеси болуп калат. Демек, биринчи шарты акы алынбаш керек бекер берилген нерсеге. Экинчиси, эми бул жерде бир аз айырма бар. Кээ бирки шарттар бар. Сөзсүз белгилүү болушу шарт эмес. Мисалы, буну иара деп коебуз. Мөөнөтү же башка нерсеси белгилүү болушу шарт эмес. Бирөө берсе, китепти пайдаланып тур деп, анда каалаганда сурап кайра алып алса болот. Ал эми экинчиси мөөнөт белгилүү болуш шарт болуп калат. Бул мисалы осият деген сыяктуу, аль-васия арабчасы осият. Осият деген эмне? Осият деген бир адам көзү тирүү кезинде мен могул китепти баланчага берип жатам, ал пайдалансын деп айтып кетсе, ал киши өлгөндөн кийин анын пайдасын багыштаган адам бул тирүү болсо, эми өлгүчө пайдаланса болот ошол китептен. Ушуну осият дейт дагы. Бул жерде сөзсүз мөөнөт айтылыш керек. Эгер чектеле турган болсо, чектелбей турган болсо, жөн эле осият кылдым десе, анда адам өлгөнгө чейин пайдаланат.
же осуят кылдым түбөлүктүү десе анда түбөлүккө пайдаланат. Бирок осуят кылдым 10 жыл пайдалансын десе анда 10 жыл эле пайдаланат. Анан 10 жылдан кийин кайра мураскорлоруна кайтыш керек болот. Демек бул экинчи шарты болду. Үчүнчү шарты колго алыш керек. Бекер берилген пайданы өзүнө өткөрүп алыш үчүн колго алыш керек. Аны кабыт деп коет. Мисалы белек маселесинде хиба. Белекте могу китепти мен бирөөгө белекке берсем, ошо берген адамым буну колуна алмайынча бул белек болуп эсептелбейт. Демек белек кылганда кабыл кылыш керек экинчи тарап. Ошондо белек болуп эсептелет. Ошол сыяктуу бул китепти мен бирөөгө жөн эле окуп турууга бекер иара берип турсам, акысыз ал киши кабыл кылып алмайынча, демек иара болуп эсептелбейт экен, бекер берди болуп эсептелбейт экен. Анан төртүнчү жана акыркы маселеси пайдаланууну бекер берүү иара маселесинде жанагы пайда көрүү менен өзү жок болуп кетпей турган нерсе болуш керек. Мисалы, нанды мен сага пайдаланып турганга бекер бердим десе, ал нанды жеп алып туруп жок кылып койсо, бул жерде пайдалануу иара маселеси болбойт дагы, жөн эле белекке берүү же адал кылуу маселеси болот. Аллахым баарыңыздардан ыраазы болсун, Аллахым баарыбызга туура түшүнүк берсин, тапканыбызды адалдан берсин Аллахым. Кийинки сабакка чейин көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.